Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда өзгөчө абал режиминин шарттарында жазгы айдоо талаа иштери тууралуу Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, Атамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Ураимович маалымат берет. Маалымат жыйынды Түз ободон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о работах, весенне-полевых работах в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации в стране, о котором расскажет министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Чодуев Эркинбек Ураимович. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Эркинбек Ураимович, вам слово. Урматтуу мекендештер, урматтуу Айыл чарба кызматкерлери, урматтуу биздин дыйкандар, фермерлер, 2020 жылдын 6 февралында Кыргыз өкмөтүнүн номер 36 буйругу чыккан. Ошо буйруктун негизинде жерлерде, областтарда, райондордо атайын ушу жазгы талаа жумуштарын уюшканып өткөрүү боюнча штабтар түзүлүп, бүгүнкү күндө ушул пандемиянын өрчүп турган мезгилинде дагы жазгы талаа жумуштары өз мындай ыраатын өтүп жатканын биз билдирип кетебиз. Бүгүнкү күндө 2020 жылдын түшүмү үчүн бардыгы болуп 1.219.000 гектар жер быйылкы жылы пайдаланат. Бул былтыркыга караганда 2.3 гектар жерге көп. Негизинен былтыркы пайдаланбаган жерлер бар, 60.3 гектар, быйылкы жылы ал 4.3 гектарга чейин азаят. Мен ойлойм, ушул жерлердин бардыгын быйылкы шартка жараша биздин дыйкандар көбүнчө будайды аянтын көбөйтүүгө талап кылып жатышат. Негизи бүгүнкү күндө биз 4 нерсени белгилеп кетишибиз керек. Биринчиден бул биздин үрөөндөр боюнча. Үрөөн 84%га кондицияланып, сертификациядан өтүп, бүгүнкү күндө пайдаланып жатат. Үрөөндүн бүгүнкү тартыштыгы жок, бирок биздин дыйкандар мен бүт жогоруда белгилеп кеткендей, будайдын мына үрөөнүн бүгүнкү күндө көбүрөөк мына сурап жатышат. Биз колдон келген аракеттердин баарын жасап жатабыз. Кудай буйруса, мына белгиленген биздин прогноздон 5.000 гектардан көбүрөөк жерге будай себилип, ошо будайдын үрөөнү бүгүнкү күндө көбүрөөк суралып жатат. Андан сырткары биз бүгүн айтып коюш керек. Мына быйылкы жылы биз дотация системасын киргизип, көбүрөөк биздин дыйкандар мына жаздык будай, жаздык арпа жана жүгөрүнүн көптөгөн мындай үрөөндөрүн алышып, бүгүнкү күндө дотация маселеси катары биздин ушу үрөөн сепкен дыйкандардын, фермерлерден быйылкы жылы 5-10 центнерге чейин көбүрөөк түшүм алышы болжолуп жатканда белгилеп кетиш керек. Дотация системасы аркылуу бизде иштеп жаткан үрөөнчүлүк чарбалар жана биздин дыйкандар бул жерден мамлекет тарабынан көргөн камкордуктун негизинде бир топ жакшы жетишет дейбиз. Экинчи маселе бул минералдык жер семтиктер боюнча. Мына биздин акыркы 10 апрелге кечеки болгон маалымат боюнча республикада 78.000 тонна минералдык жер семтиктер бар. Учурда ушул жерлерде берилип атат. Негизинен ушул доллардын өсүшүнөн бул баасы дагы 1-2 сомго кымбаттаган бизге белгилеп кетишибиз керек. Аммиак селитрасынын орточо баасы 19,5-21 сомго чейин, карбамид 20-22 сом, аммофос 28-30 сомго чейин бүгүн түзүп отурат. Андан сырткары бүгүнкү күндө Айыл чарба техникалык ремонт боюнча
бүгүн жумуштар бир топ жакшы алдыга жылган, бирок бүгүнкү жазгы талаа жумуштары жүргөн жерлерде ушул тетиктердин мындай табылышы оордукка турат деген сөздөр бар. Биз негизинен бул боюнча бүт шарттарды түзүп, азыр колдон келген бардык ыкмалар менен пайдаланып атабыз. Биздин айыл чарба министрлигинде мен билгеп кетишим керек, атайын ушул түз байланыш горячий линия бүгүнкү иштеп атат. Анын телефондорун мен сиздерге дагы кайталап коеюн: 0701 88 10 08. Көптөгөн дыйкандар бүгүн бизге күнүнө 150ге чейин чалуулар болуп атат. Биз бардыгына ошол түз байланыш аркылуу кай жерден ушул запастык тетиктерди табылыш боюнча, ушул минералдык жер семтке боюнча, үрөндөр боюнча дагы түздөн түз айтабыз. Иштеп аткан МТСтер бүгүн жакшы иштерди жүргүзүп атат. Биздин республикада бүгүн иштеп аткан 90 МТС бар. Быйылкы жылы Кудай бурса дагы бир 10 муниципалдык МТСтерди биз түздөн түз аракет этип жатабыз. Эң негизгиси бүгүн биздин дыйкандар сурап аткан жеңилдетилген кредит боюнча айыл чарбасын каржылоо 8-чи программасы бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз маалымат катары айтып коелу, азыр 3 банк тартылган: Айыл банк, РСК банк жана КСБ банк бүгүнкү күндө иштеп атат. Бардыгы болуп бүгүнкү күнгө чейин 556 миллион 600 миң сом жеңилдетилген кредит бериле баштады. Бул ФСК кластер, ФСК фермер жана мына жеңилдетилген кредит биздин ушул башка мындай тармактарга дагы бүгүнкү күндө бериле баштады. Негизинен ун тартуучу комбинаттарга дагы бир 200 миллион сом бүгүнкү күндө берилди. Биз эгерде бүгүнкү күндө иштеп аткан жаты талаа жумуштарынын жүрүшүн мен пайыздык негизде айтып кетейин. Быйылкы жылы жаз эрте келип, бир 10 күнгө көптөгөн жумуштар алдыга жакшы темпте жүрүп атат. Кылкандуу мындай дан эгиндери күзгү 88,5 миң гектар аянттар азоттук жер семчтер менен азыктандырылып, ал планга жараша 92% түзүп отурат. Жер айдоо иштери бүгүнкү күндө 52%га чейин жетип калды. Бул былтыркы караганда бир топ жогору 47,7 миң гектарга барды болуп 330,400 гектар жер айдалган. Кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн себеби мына жазгы былтыркыга караганда быйыл дагы бир топ жакшы 66% түзүп отурат. Мен ойлойм, азыр жумуштарды баштап аткан Ысык көл, Нарын областардагы бул темпти өз убагында кармап, мен ойлойм, ушул кылкандуу дан эгиндерин жазгы арпа, жазгы буудай былтыркыдан бир топ көбүрөөк болот деп айтып атабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө картошканы отургузуу дагы 10 миң гектарга чейин жетип калды. Бул тапшырманын 14%-ын түзөт. Былтыркы караганда 2,9 миң гектарга көп. Жашылча 12 миң гектарга себилген, тапшырманын 22,3%-ын түзүп, өткөн жылга караганда 2,2 миң гектарга көп отурулат. Кант кылчасы боюнча дагы жумуш өз ыргагында кетип жатат. Азыр 4,9 миң гектарга отурулду. Тапшырма 35,8% түзүп отурат. Май өсүмдүктөрү 8 миң гектарга эгилип, прогноз боюнча 31,5% түзүп отурат. Бул да былтыркы караганда 3,3 миң гектар көп. Бакча өсүмдүктөрү 1,5 миң гектарга эгилген, тапшырма 13,3% түзүп атат. Чанактуу өсүмдүктөр 430 гектарга себилди. Бул жерде дагы былтыркы караганда бир аз болсо дагы биз алда кетип атабыз. Жүгөрү маселеси дагы 20,9 миң гектар жерге себилип, бул да былтыркы караганда 9 миң гектарга көп болуп атат. Пакта дагы Жалал Абад, Ош областарында 3,8 миң гектарга себилип, былтыркы караганда 8 миң гектарга көп себилди. Урматтуу дыйкандар, фермерлер, 8-9 апрель күндөрү кескин түрдө аба ырайы өзгөрүп, биз күтпөгөн ушул жамгыр аралаш кар жаап, анын үстүнө үшүк жүрүп, бүгүнкү күндө биздин ушул иштерди бир топ басаңдатып койду. Мен ойлойм, ошол нерсе дагы бүгүнкү күндө биз азыр бардык райондук комиссияларды түзүп, жерлеринде болуп өткөн ушул үшүктөн жана кардан болгон мындай аянттарды биз бүгүнкү күндө санап жатабыз. Мен ойлойм, комиссиянын жыйынтыгы менен биз дагы бир топ мындай нерселерге биз силерге дагы кошумча айтып кетебиз. Бирок бул себилген бүгүнкү дандык эгиндерге эч кандай тиешеси
мындай болгон жок. Мен ойлойм бул боюнча дагы бүгүнкү күндө кайра күздүгө эгилген буудай арпалардын өсүшүнө бул жакшы төзүлдү. Бирок мындай бүгүнкү күндө эрте бушап турган биздин картошка, ошол эле биздин мынабу айыл чарбанын башка өсүмдүктөрү мындай бүгүнкү күндө мына үшүк алды деп биз жерлерден кабарларды алып атабыз. Бирок негизи бардыгын биз ошол комиссиянын, райондук комиссиянын жыйынтыгы менен биз силерге дагы ал жөнүндө кошумча маалымат беребиз. Бүгүнкү шартта пандемиянын коронавирус инфекциясынын күчөп турган маалында жазгы талаа жумуштары өз ыргагында өтөт деп ишенебиз. Себеби дегенде атайын региондорго биздин координаторлор бекитилген. Биз өзүбүз дагы күнүгө ушул кабарларды алып турабыз. Кайсы блокпосттордон, кайсы жерлерде, кайсы комендатурадан болгон мына кыйынчылыктардын баардыгын биз билебиз. Мен ойлойм, биздин айыл чарба министрлиги түзүлгөн түз байланыш жана ушул министрлик жетекчилик колго алган иштер баардыгы өз убагында болот деп. Урматтуу биздин президентибиз, биздин премьер-министр, жогорку кеңештин депутаттары көптөгөн мисалы бүгүнкү күндө мындай бизге дагы башка жарандардан кайрылуу болуп атат. Азык-түлүк коопсуздугун сактоодо, келерки жылдын азык-түлүгүн мындай коопсуздугун сактоодо айыл чарба министрлиги колдон келген бардык тапшырмаларды өз убагында аткарат деп, биздин урматтуу дыйкандар, фермерлер колдон келишинче өзүңөрдүн жер там аркаңыздарга мурун пайдаланып турган жерлердин баардыгына бүгүн быйылкы жылдын ушул бүгүнкү абалдан толук мындай чыккандан кийин дагы кийинки биздин мына турмушта азык-түлүк коопсуздугун сактоодо бир топ маселелерди сиздер өзүңүздөр дагы колго аласыздар деп ишенебиз. Биздин министрлик сиздерге методологиялык жактан башка шарттарды түзүүдө, бүгүнкү кошумча үрөндөрдү тапканда, кошумча минералдык жер семчиликтерди тапканга биз дагы сиздерге жардам беребиз. Анткени биз бүгүн башка донорлорго түздөн түз кайрылып, алардан дагы жардамдарды күтүп атабыз. Ошондуктан сиздерге биз бүгүнкү күндө чоң таазим этип, бирок ишиңерге алдыга жылышына биз тилектешпиз. Рахмат. Эми мүмкүн болсо расмий тилде кайталап койсоңуз. Уважаемые соотечественники, уважаемые наши фермеры, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации сегодня по состоянию на 11 апреля сообщает следующее. На основании распоряжения правительства за номером 36 от 6 февраля сегодня на местах ведутся интенсивные работы по завершению весенне-полевых работ. На местах созданы штабы на областном и районном уровне. Мы на уровне министерства тоже создали центральный штаб. Мы ведем каждый день, мониторим, какие работы проводятся на местах. По информации полномочных представительств Кыргызской республики в областях по состоянию на 10 апреля подкормка посевов озимых зерновых колосовых выполнена на площади 88,5 тысяч гектаров. Это составляет 92% от общего объема. Это выше на 1500 гектаров больше прошлогоднего уровня. В Волжской, Джалабадской и Чувской областях это уже завершено. Близко к завершению подкормка в Баскенской области, где подкормили почти 90% посевов. Весноспашка выполнена на площади 330 400 гектаров. Это составляет 52% от общего объема. И это выше, чем прошлый год на 47,7 тысяч гектаров. Сегодня идет хорошим темпом осуществляется сев яровых зерновых колосовых культур. Это пшеницы и ячменя. Почти посеяно на 66%. Это составляет в объеме 203,2 тысячи гектаров. Мы думаем, что сегодня хорошим темпом, который идет эта работа, в ближайшее время она завершится. Уже по намеченным программам ярового сева зерновых колосовых выполнили две области. Это Баткенская, Чуйская область. Близко к завершению Джалабадской области. Это примерно 88,9%.
И сейчас вот хорошим темпом идет работа в Таласской области. В Таласской области посев ячменя завершен на 100%. Сегодня идет посадка картофеля, кроме Нарынской области, посажено на территории 10 тысяч гектаров. Это составляет примерно 14% от намеченного плана. У нас план составляет 71 тысяч гектаров. Значительно выше прошлого уровня темпа посевов сегодня составляет кукуруза на зерно. Это в объеме 20,9 тысяч гектаров. Это примерно 19,6% намеченному плану и выше, чем прошлый год на 9 тысяч гектаров больше. Высокие проценты темпы здесь демонстрирует Джалабадская область, где посеяно 10 200 гектаров кукурузы. Посеяние овощей, соответственно, на 12 тысяч гектаров, это составляет 22,3%. Сегодня высокие темпы обеспечены за счет овощеводов юга. Прежде всего, это Джалабадской области, Орской области. Я думаю, наши фермеры к намеченному плану скоро все достигнут. Конечно, есть регионы, которые очень сегодня ведут большую работу по посеву сахарной свеклы. Свекловоды Чуйской области уже посеяли на 4,7 тысяч гектаров или 36,2% намечен по программе. И свекловоды Таласской области тоже начали посев, уже посеяли 160 гектаров. Уважаемые фермеры, я вот еще хотел бы рассказать по 4 позициям, которые сегодня волнуют всех нас и вас, в том числе. Это первое по семенам. Уже мы сегодня говорим, что 84% мы сегодня обеспечили сертифицированными семенами. Это кондиционные семена. Но сегодня еще есть спрос на семена пшеницы, потому что очень многие наши фермеры сегодня готовы посеять пшеницу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. На примерно 5 тысяч гектаров намечается больше посевов пшеницы. Это мы понимаем. И в том числе мы призываем всех наших фермеров, чтобы ни одной сантиметра, ни одного сотого земли пустым не оставались, потому что опыт показывает, что мы можем прокормить и себя, и наш народ Кыргызстана. Поэтому мы обращаемся официально, и просьба закончить наши весенние полевые работы очень эффективно. Наше министерство сегодня готово вам помочь им и наладить работу. У нас работает прямая связь, горячая линия, телефон 0701 88 1008. Эта горячая линия работает круглосуточно. У нас есть координаторы по всем областям. Наши координаторы тоже работают совместно со штабами. Мы очень плотно работаем с комендатурами города Бишкек, Джалабадской и Орских областей. Они сегодня готовы сделать все, чтобы весенние полевые работы закончились вовремя и никаких таких больших эксцессов не было. Но очень много звонков, что блокпосты сегодня блокируют очень много работы наших фермеров, не пропускают сельхозтехники и так далее. Но мы вам хотим еще раз обратиться, что никаких таких ограничений и сельхозтехники, и наших движений, наших фермеров не должно быть, потому что есть приказы наших комендантов, есть обращение Республиканского оперативного штаба, которые на местах должны исполнять и вовремя делать наши заявления, наши просьбы и приказы комендантов и Республиканского штаба. Благодаря проводимым работам сегодня мы видим, идет налаженная работа, но я вот еще раз призываю, чтобы мы до конца проработали все вопросы.
По минеральным удобрениям. Сегодня потребность составляет больше 150 тысяч тонн, завезено 78 тысяч тонн. Мы вот работаем с Кыргызской ассоциацией поставщиков удобрений. Эта ассоциация взяла на себя обязательство, как бы, чтобы минеральное удобрение было сегодня завезено, и она должна быть, как бы, сегодня не должно быть выше таких цен, которые они поставили. Есть аммиачная селитра и карбамид в объеме 12 тысяч тонн, которые они сегодня готовы отдать по 17,5 сомов. Это самая низкая цена, потому что с повышением курса доллара сегодня действительно цена поднялась на сом-3 сома. И по как бы, сельхозтехнике сегодня очень много идет обращений к нам, другим по запчастям. Мы вам как бы заявляем, что сегодня работа ведется. Есть у нас департамент механизации энергообеспечения при Министерстве сельского хозяйства. Департамент тоже работает. Мы сегодня уже открыли точки продажи в Соколукском районе Чуйской области, Токмаке, город Токмаке и южных областях. Мы работаем напрямую с продавцами рынка Худайберген. Они тоже нам идут навстречу. Я думаю, в этом вопросе вы, если есть вопрос, можете позвонить к телефону по горячей линии. По финансированию сельского хозяйства 8. Сегодня эта программа идет, но, конечно, есть много проблем наших ферм, которые не могут дойти до банков. Но сегодня банки работают. Выдано 556 миллионов 500 тысяч сомов. Я думаю, и РСК банк, и Айльбанк, и КСБ сегодня готовы выдать льготные кредиты, которые намечаются по всем направлениям, в том числе ФСК кластер, ФСК фермер и нашим пищевым перерабатывающим промышленности. Уважаемые наши фермеры, министерство по всем вопросам, конечно, готовы мы вам помочь. По дизельному топливу сегодня никаких проблем не должно быть. На Рынской области, я думаю, там уже они запаслись, и цены, конечно, ниже, чем прошлогодние. Я думаю, у вас есть много вопросов по блокпостам, по семенам, по овощным культурам, семенам овощных культур и другие. Я вас еще раз прошу, чтобы обращались в Министерство сельского хозяйства, районное управление аграрного развития, штабы, которые сегодня работают. Мы хотим вам помочь, что все работы по весенне-полевым работам закончились вовремя, и продовольственная безопасность страны она была, и чтобы она состоялась. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем наш онлайн-брифинг, на котором вы были проинформированы о текущих работах, весенне-полевых работах. Проинформировал вас министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Чодуев Эркинбек Ураимович. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, 5 канал, Пирамида, областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен биздин брифингти жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер жазгы тала иштери тууралуу маалымат алдыңыздар. Брифингтин катышуучусу Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Ураимович мырза болду. Түз эфирди ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордон, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан жана ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooktан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун расмий баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыз үчүн рахмат.